Акыркы жумада кайрадан эле валюта рыногу сюрприздерге бай болуп, Америка долларынын курсу улам өзгөрүп, кээде акча которуу мүмкүнчүлүктөрү болбой калып аткандыгы коомчулукта айтылып келди. Андан сырткары мамлекет башчысы ай башында элдерди чыгашаларды азайтууга чакырды. Негизи мамлекет кризис учурунда бизнеске кандай жардам бере алат? Ишкердикти стимулдаштырууга эмнелер керек? Алда дагы жарым саатта Капитал берүүсүндө. Президент Садыр Жапаров ай башында кыргызстандыктарды өз чыгашаларын кайрадан карап чыгып, үнөмдөө режимине өтүүнү сунуштады. Ал азыркы экономикалык абал оор болгондугун, бирок мындан да оорлоп кетүү мүмкүнчүлүк бардыгын айтты. Бул үчүн ал жарандарга кымбат сатып алууларды, той жана башка олуттуу чыгашаларды азырынча баш тарта турууну сунуштады. Дүйнөдөгү акыркы окуялардан улам кырдаал мындан да начарлап кетиши мүмкүн. Биз буга даяр болушубуз керек. Баарыңыздардан чыгымдарды кайра карап чыгып, кымбат буюмдарды сатып алууну кийинкиге жылдыра туруп, той топурду азайтып, каражатты ысырап кылбоого чакырам. Бүгүнкү күндө мамлекеттик деңгээлдеги да, ар бир үй бүлөнүн деңгээлинде дагы эң негизги маселе бул азык-түлүк коопсуздугу. Айдоо жерлерибиздин 1 метр жеринде кысыр калтырбайды. Садыр Жапаров. Бирок, эгер буга чейинки болуп келген жалпы кризистерди алып карай турган болсок, кризистен аз жоготуулар менен чыккан мамлекеттер эки багытта көбүрөөк иш алып барганын көрүүгө болот. Биринчиси бул мамлекеттик чыгымдарды азайтуу, экинчиси болсо бизнести жана экономикалык кыймылды стимуляциялоо. Чыгымдарды кыскартууга бюджеттен чоң чыгым талап кылган курулуш иш-чаралардан баш тартуу сыяктуу чаралар кирет. Ал эми экономиканы стимуляциялоо төмөнкү жолдор менен ишке ашат. Биринчиси бул инвестициялык климатты жакшыртуу жана инвесторлорго жеңилдетилген салык, региондордогу ишкердикти колдоо сыяктуу чаралар. Мамлекет кээде кайсы бир ашыкча жаппай чеккен бизнестин тармактарын субсидиялоого чейин баруусу мүмкүн. Экинчиси бул кредиттик ставкаларды төмөндөтүү, ал аркылуу ишкердикти жандандыруу. Үчүнчүсү бул капитал рыногунун активдүү калуусун камсыздоо үчүн атаандаштыкты камсыз кылуу. Мамлекеттин бизнести стимуляциялоо процесси маанилүү болуп, бул айрыкча 2020 жылдагы корона кризистен мамлекеттердин бат чыгуусуна жардам берген бирден бир мүмкүнчүлүк болгон. Мисалы, Америка Кошмо Штаттары сыяктуу кайсы бир өлкөлөрдө экономикалык аракеттерди жандандыруу үчүн бизнеске жана адамдарга түздөн-түз акча берилсе, башка өлкөлөрдө ишкерлердин кредиттерин узартуу же мамлекет тарабынан төлөнүп берилген. Ал эми азыркы кырдаалда Кыргызстанда бизнести кандай стимулдаштырууга болот? Элдара Бакиров айтып берет. Эми албетте биз азыр экспорттук саясат жүргүзүп, өндүрүштү бутка тургузуш бул канча бир убакыт алат. Ал акча да керек, билим да керек, анан ал бир канча убакыт. Эми анын үстүнөн токтоо иштей бериш керек, ал процесс токтобош керек. Мына азыр өкмөт 26 миллиард сом бөлөбүз деди айыл чарбага. Бирок жакында банкка кайрылган тааныштар айтып атат, ал акча келе экен, бериле экен депчи. Биз убакытча гана унуттуруп атабыз. Акча азыр керек. Айыл чарбага мына ушул март, апрель, максимум май ичинде келе турган акчалар келиш керек. Убакытча гана унуттурбаш керек. Бүгүн дагы президентибиз жарыялады, ушунча айлык көтөрүп атабыз депчи. Мугалимдерге, врачтарга, эми жакшы айлык көтөргөн албетте жакшы. Бирок бул кайра эле инфляцияга басым кылат. Бул биздин улуттук банк бир канча сомду печатать этип, ошол акчалык жана денежный масса көбөйөт. Бул дагы инфляцияны түртөт, бул дагы доллардын өсүшүнө алып келет. Ошонун баарын эске алып, бул акчаны биринчи өндүрүшкө берсе болмок. Өндүрүшчүлөргө, айыл чарбага берсе, анан бир айлантып туруп эле анан врач мугалимдерге тийсе, ошондо бул өндүрүшкө позитивдүү таасирин калтырмак. Өндүрүш бир канча пайызга өсмөк да. Ушул жагынан мен оюмча түзмө-түз айлык көтөрөр алдында өндүрүшчүлөр аркылуу кредиттерди берип, анан айлык көтөрүш керек болчу да. Бул этаптарын сактаса, Кыргызстандын реалдуу экономикасы утмак да. Анан албетте жеңил тармактар бар, кийим тигүү тармагы. Азыр мен жакында эле Баткенге барып келдим. Кызылкыяда азыр 500 кишилик кийим тигүү цехин ачыптыр, ошону 1000ге чейин көтөрүп атыптыр. Бүт региондорго биздин ишкерлерге кийим тигүү цехке ача турганга шарттарды өкмөт бериш керек. Кандай түрдө? Кийим тигүү процесси бул мындай. Бизде болгону имарат керек мамлекеттен. Анан ушу жумушчуларга кийим тиккени бир аз үйрөтүш керек. Анан жабдыктарды ишкер сырттан сатып алат. Анан көптөгөн сырьёну, ткань,
фурнитура бүт толугу менен сырттан келет. Анан 1 ай 2 айда тигилет да кайра сыртка чыгып кетет. Ошол товарлардан биз НДС, кошумча нарык салыгы 12% албаш керек. Экспорт Евразиясынын тышкарына кетсе, бажы төлөм албаш керек. Ошол менен биздин товар 12%тен 20%ке чейин бир конкуренттүү болуп калат. Ошакта жумуш орун түзгөнгө тезирээк иште жүрөт, бирок мен билгенимен мамлекет буга барбай атат. Ошо бажы органы негедир бул шартты түзгүсү келбейт ишкерлергечи. Бюрократияны жокко чыгарыш керек, дебюрократизация керек бул жерде. Туризм тармагын айта кетели, ушу медициналык билим берүү тармагын өткөндө да айтканбыз, IT тармагын болушунча мамлекет бош турган имараттарды кайдайдыр бир мыйзамда тоскоолдуктардын баарын жокко чыгарып, ошол тармактардан да мүмкүн 100 000, 200 000, 300 000 жумуш түзгөнгө үлгүрүп калыш керек 1-2 жылдын ичинде. Анткени бул процесс мындай кулайт. Ошол эле кезде биз жумуштарды түзгөнгө мындай үлгүрсөк, бир процессте кайра өйдө кетебиз да. Абдан кызык мезгил. Эгерде биздин турмушубузга таасири ушунчалык оор болбосо, муну абдан кызык сырттан байкаганга, изилдегенге, дүйнө тааныганга абдан кызык учурда жашап атабыз десек болот. 2-3 ой келет. Биринчиси бул Советтер мезгилинде эле доллар үчүн түрмөгө отургузчу, $1 колуна кармаганын милиция көрүп калса, ал кишилерди 6-8 жылга түрмөгө отургузчу. Ошол мезгилде долларды карматпай туруп, рублды эле мактай берген мезгилде деле орустардын өзүнүн ойлоп чыгарган сөзү бар эле, доллар он в Африке доллар депчи. Кайсы өлкө, кайсы жер болбосун, канчалык СССРге окшогон жабык чөйрө болбосун, бүгүнкү күндө Түндүк Кореяда деле эркин жүрүп калгандан бери, СССР урап эркин жүрүп калгандан бери бүт акыл эстүү кишилер, көпчүлүк учурда билимсиз кишилер деле доллардын күчүн таанып билип, доллар менен иштеп, доллар менен мүлкүн сактап, жетишкендиктерин доллар менен коргоп калганга аракет кылып келатышат. Бирок баары бир коомчулукта кайсы бир эң ылдыйкы сабатсыз чөйрө болот экен. Алар саясатчыларга, пропагандага, алдоого, манипуляцияга бердирип коет экен. Ошондуктан алар утула берет такай. Кашпировскийге уталабы, же болбосо дагы бир каржы финансовый пирамида, каржы пирамидаларга утулабы, кайсы бир манипуляцияга утулабы, иш кылып өзүнүкүн алдырып жиберген кишилер боло берет экен. Ушул жерден азыркы рынокто болуп аткан, валюта рыногунда болуп аткан жагдай бул көбүрөөк рыноктун дагы жүрүштөргө эмес, көбүрөөк саясий манипуляцияга окшойт да. Мисалы ошол эле айталы, Тажикстанда багыл жасалма жол менен улуттук валютага сунуш жаратышып, мисалы ошол эле банктар, коммерциялык банктар долларларды кабыл алуудан баш тартып атат деген маалымат түшүп атат. Ал жактагы адамдар долларларын улуттук акчага айлантып албай, ошондон улам мынакей доллар жок болот экен деп, ошондой аябай шок абалга келген учурлар болуп атат. Мисалы ошол эле Россиядан биз алган товарларды рубль менен эсептешебиз деп контракттарды түзгөн менен, бирок келип эле ал жерде дагы бир бирогу бар. Анткени ал контракттардын баары тең доллардын курсуна байланып атат кайра эле. Демек, бул нерселер көбүрөөк ошол өзү негизи азыркы болуп аткан жагдай, бул өзү рыноктук жагдайбы сиздин көз карашыңызда, же көбүрөөк саясатпы? Жок, рыноктук жагдай эмес. Кайсы бир жагы рыноктук, мисалы рублдун урап кеткени жана мындан ары дагы урап кетиши, бул жалпы чоң рыноктун эле белгиси, кабарлары. Бирок ошол рублду саясий күч менен силер мындай валютада төлөйсүңөр, силер рублдарды счеттон ала албайсыңар. Мисалы Орусияда азыр долларларды алууга 10 000 доллардан жогору ала албайт. чектөө салынды. Доллар менен бирдеме тапса, аны мамлекетке тапшырыш керек болуп калды. Рублдун
курсу, долларга тиешелүү курсу рыноктук эмес, а жасалма курс болуп атат. Анткени мамлекет өзү мындай жөн эле сүрөт тарткандай эле жазып коет, баланча курс болот деп. Ал чектөөлөр ошо рублдун жасалма курсу болуп турганын билгизет. Бул ишканаларга зыяны тиет. Бул жөнөкөй элди тоноого алып келет. Жөнөкөй эл өзүнүн активдерин мамлекет тарабына тапшырып берет, а мамлекет тараптан олигархтар ага ие болот. Эл эсебинен. Ошентип жасалма жолдору көп болуп атат. Канчалык авторитардык же болбосо тоталитарлык күч болсо, орустардыкындай, ошончолук саясий тоталитарлык, тоталдык контроль же болбосо күч же болбосо манипуляция же болбосо алдоо көбөйүп атат, көбөйө берет. Мунун баардыгы бийликтегилердин бийликти сактап калганга жана бийликти коргонго жардам берген аскерлерге же болбосо курал кармаган күчтөргө төлөп бергенге эптеп акча табуу аракети, бирок жөнөкөй элдин эсебинен. Бул жерден мынакей азыр сиз башында айтып өттүңүз, Кыргызстан мындан 30 жыл мурун биринчилерден болуп өз валютасын киргизүү менен кандайдыр бир деңгээлде ушул эркин экономика түзүү аракеттери башталган жана сом көбүрөөк туруктуу валюта катары болуп келген деп. Бирок албетте азыр дагы бизде дагы бир аз ээрчигендей жагдай байкалат. Мисалы үчүн ошол эле рынокто бул эми канчалык жасалма же жасалма эмес, бирок сомдун дефицити жаралып жатат да. Бул жерде канчалык бул демек ошол эле тигил жактан келген эпкиндерби же бул дагы бир рыноктун өзүнүн көрүнүшүбү? Эки жагы тең бар окшойт. Рыноктун дагы көрүнүшү, бирок саясий чечимдердин дагы таасири бар. Бүгүнкү күндө өтө эле көп жаңылыштык бар деп мен азыр байкай элекмин, бирок мындан ары өтө эле көп рублдун таасиринен, рублдун саясатынан, рублдун күчтүүсүнөн же болбосо багындыруусунан арылып турганыбызга эркибиз жеткенин күтөт элем. Анткени ошол 90-жылдардын башында тегеректеги биздин Орусия гана эмес, керек болсо күчтүү болуп турган Каримов деле, Назарбаев деле баары тең ошол рубл системасынан, рубл чөйрөсүнөн чыккандан коркуп жалтаңдап турган кезде биздин саясий эрк, биздин Кыргыз Республикабыздын саясий эрки жетип, биз эң биринчилерден болуп рубль зонасынан чыгып кыргыз сомун киргизгенде, биз биринчи ирет кыргыз экономикасы, кыргыз соодасы, бирок кыргыз элин коргоп калыптырбыз. Калың катмары уттурган жок, анчалык казак, орус, түркмен, өзбек, тажиктерге караганда кыргыз эли анчалык ошол рубль тарапка өзүнүн мүлкүн оодарып бербей, ар ким өзүнүн оокатына тыңыраак, туруктуу валютага ээ болуп, корголуп калыптыр. Калың катмары элдин. Аны менен бирге биздеги ишканалар, биздин соода, биздин экономика корголуп калды дагы, биздин туруктуу болуп өсүшүбүзгө кандайдыр бир тепкич болду. Ошон үчүн ошол кыргыз сомду киргизген учурубуздагы саясий эрк бул кийинки элибиздин тыңыраак бутуна туруп кетишине аябай чоң шарт болгон. Бүгүнкү күндө ошончолук эркке ээ боло алабызбы деген күтүү бар. Эми бүгүнкү күндө ошондой сынактын кайра астында турабыз. Мындан ары элдин добушу, элдин атынан сүйлөгөндөрдүн добушу, саясатчылардын, депутаттардын, өкмөттөгү акыл эстүү кишилердин добушу же чечими күтүлөт. Коркунуч акыбалына карабастан кандайдыр бир элди коргоп, элди сактап, элге керектүү эгемендикти коргоп, эркиндик Кыргыз Республикасынын суверендүүлүгүн жана керек болсо ушу сомдун эгемендигин, сомдун суверендүүлүгүн коргойбузбу же болбосо рублдун артынан ээрчип эле элди кедейликке ээрчитебизби? Кыргыз ишкерлери азыркы учурда Орусияга салынган санкцияларды мүмкүнчүлүк катары карап, ал жактан качкан инвесторлор бизге келет же орусиялык ишкерлер менен болгон чогуу компанияларды түзсө болот деп карашы мүмкүн. Бирок бул жагынан ишкерлер этият аракеттенүүсү керек. Себеби Америка Кошмо Штаттары баш болгон батыш өлкөлөрү Орусияга санкцияларды буйтап өтүүгө жардам берген өлкөлөр үчүн да санкция киргизүү ниеттерин билдиришкен. Ушул санкциялардын мынтип капталдап өтөбүз деп Орусиянын жарандары бул жактан ишканаларды алыш ачышы мүмкүн биздин кыргыз жарандары менен. Анан кийин бул жакка импорт кылып, анан кийин перемещение деп коет,
ЕСтин ичиндеги өлкөлөр бири бирине реэкспорт бул перемещение называется. Ошол перемещение кылышы мүмкүн. Бул баягы орусча айтканда обход санкций болуп, бизге дагы батыш өлкөлөрү Америка санкция киргизиши мүмкүн. Ошол себептен биз этият болушубуз керек дагы, буга жол бербешибиз керек. Андан сырткары мамлекет өзүнүн эң жогорку чыгымдарын түзгөн социалдык төлөмдөрүнөн баш тарта албайт. Ошондуктан бюджеттин киреше жагында камсыз кылуусу керек. Ага кошумча мамлекет башчысы социалдык төлөмдөрдү жана мугалим жана башка бюджеттик кызматкерлердин айлык маянасын жогорулатуу боюнча чечимдерди кабыл алган. Бул инфляцияны азыркыдан да күчөтөрү өзүнчө сөз. Бирок мамлекет кантип бюджеттин киреше бөлүгүн чоңойто алат? Ошондуктан биз азыр максималдуу түрдө бизге эң тез арада кайсы тармактар бизге валюта алып келиш керек дегенге токтоп, ошол тармактардын үстүндөгү жүктү алышыбыз керек. Бизге азыр чынын айтканда валюта керек. Ошондуктан бул секторлордун бирөөсү бул туризм. Жалпы биздин ички дүң продукциябыздын ичинде болгону 4%. Кыргызстандын мүмкүнчүлүктөрүндө, потенциалында биз кем дегенде бир 20%га жеткиришибиз керек туризмдин үлүшүн. Бунун үчүн биз туризмдин астындагы бардык тоскоолдуктарды жоюшубуз керек. Бирден бир тоскоолдуктарга токтолуп кете турган болсок, албетте бизде азыр каттамдардын жоктугу чоң маселе. Биз азыр дүйнө менен байланышыбыз 3 эле шаар аркылуу түз байланышыбыз жок, көп өнүккөн өлкөлөр менен. Булар бирөө Москва менен болчу, ал байланыш иштебей калды. Азыр Аэрофлот уча албай атат, башка өлкөлөргө уча албагандай эле Кыргызстанга да уча албайт. Жалгыз гана Кыргыз аба жолдору учуп атат. Алардын дагы Европа менен андан ары, Москвадан ары байланышы жок. Ошондуктан туристтер бизге Москва аркылуу келет деген план жок быйыл. Экинчи маселе бул, экинчи багыт бул Түркия, Стамбул аркылуу. Стамбул аркылуу дагы учак билеттеринин баасы азыр аябай өстү. Ошого биз азыр мүмкүн болушунча ошо Түркия менен болгон байланыштарды көбөйтүшүбүз керек. Сапар санын көбөйттүрүшүбүз керек Түрк аба жолдоруна. Ошол мурда Аэрофлот канча алып келип аткан болсо, андан көп алып келгиле. Дубай үчүнчү немеси. Дубайга дагы ал жактан көбөйүш керек. Мунун жанында биз ачык асманды толук пайдаланып, азыр мүмкүн болушунча бардык өнүккөн мамлекеттер менен түз каттамдарды түзгөнгө аракет кылышыбыз керек. Бул жерде эң чоң тоскоолдуктардан бирөө бул аэропорт. Аэропорттор бизде мамлекеттик башкарууда. Эгер биз эл аралык дүйнөгө таандык оператор алып келмейинче, ал бул аэропортторду биз өнүктүрө албайбыз. Биз эл аралык оператор сөзсүз керек бизге. Мунун жанында мисалы үчүн мындай да тоскоолдуктар бар. Бүгүнкү күндө мейманкана сектору болсун, мейманкана секторлору жакшы өнүкпөй жатат. Мунун себептеринен бирөөсү бизде илгери казино учурунда мейманканаларга чоң мүлк салыгы коюлуп калган. Башка ишканалардан 2 эсе көп коэффициент менен, 1,6% коэффициент менен. Мисалы үчүн кафе, ресторан, тойканага караганда 2 эсе көп төлөйт. Азыр мейманкана, кичинекей чакан мейманкана болсун, жана хостел, гостевой дом деп коет. Ошонун баары чоң мүлк салыгы төлөйт. Ошолордун салыктарын биз жеңилдетип беришибиз керек. Биз дагы ошо ачык асмандын жанында, жана визаларды алып таштоонун жанында кимде бир Америка Кошмо Штаттарына же Шенгенге виза болсо, ошол өлкөлөргө, ошол өлкө жарандарына биз да визаны алып койсок, ошол эле бай Кытайлар, Индия жана башка өлкөлөрдүн визасы бар жарандары бизге келе бермек. Инфляция демекчи кыргыз сомунун куну стабилдешкени менен валюта рыногунда кескин өзгөрүүлөр жана адекваттуу эмес курс болуп атканын акыркы жумаларда байкасак болот. Бул коомчулукка кыйынчылык туудуруп, акча алмаштыруу процесстеринде ooрлотконун көрсөк болот. Бул кайсы бир тараптардын спекуляциясыбы же экономикалык көрүнүшпү? Азыркы ошол валюта менен болуп жаткан нерсе бул базар экономикасына туура келбеген мамлекеттик контролдоо көзөмөлдүн алдында болгон нерселер болуп жатат да. Бул эми Украинадагы болгон согушка байланыштуу. Анткени Россияга көптөгөн санкцияларга учурап, азаларда жанакындай валюталык дефицит болуп жатат.
ошол себептен алар баягындай чектөөлөр киргизди. Экспортерлор 80%дык дүң керешесин сатыш керек, долларын сатыш керек. 12% комиссия доллар алмаштырсаң элге сатылбайт деп атып, азыр ошол долларды курсун түшүрүштү. Бирок бул расмий курста. Көмүскө базарда доллардын баасы 97-100 сом, рубль. Бизде да ушундай ситуацияга окшош болуп жатат. Азыр бизге да чектөө киргизилди. Кыргызстандын жарандары 10 000 доллардан ашык доллар алып кете албайт. Сыртка 5 000 доллар чет өлкөлүк жарандар алып кете албайт. Жана ошондой эле өзүңөр байкагандай азыр доллар коммерциялык банктарда жок. Сурасаң 200 доллар, 300 доллар алышың мүмкүн, ошол расмий курс менен. Бирок ошол көмүскө базарда баягы алмаштыруучу жайларда 87, 86, 89-га чейин доллар сатылып жатат. Бирок дагы эле жетишпейт. Бизде экспорт менен импорт чектелген эмес. Демек бизде кичине мындай жакшыраак ситуация деп коеюн. Бунун бардыгы бизде түздөн-түз ушул Россиядан келип аткан санкциялардан ушундай ситуация жаралып жатат да. Бул спекуляция Нацбанк, Кыргызстан ошол биздин коммерциялык банктар менен сүйлөшүп алган да, мындай директивный болобу же талкуу иретинде. Бул рыноктук механизм эмес. Биз буга чейинки чыгарылыштарда айтып келгендей эле, ишкердиктен өнүгүүсү, инвесторлордун келүүсү бул эркиндикти жана саясий чечкиндүүлүктү талап кылат. Себеби капитал жана адамдар так эрежелер жана эртеңки күнгө болгон ишеним болгон жерлерге качат. Андан сырткары адамдар тарабынан шайланган саясатчылар жана бюрократиялык система коомдун жана ишкерлердин кызыкчылыгын коргоосу керек. Өзүнүн пикири менен Thomson Reuters Foundation өнүктүрүү бюросунун директору Теңдик Тыныстанов бөлүшөт. Теңдик Тыныстанов Касым Тыныстановдун небереси. Ал көп жылдан бери Лондондо жашап, ар кандай уюмдарда жогорку кызматтарды ээлеп келет. У нас отбили охоту брать на себя инициативу и отбили ее. Бизде жоопкерчилик алууга болгон каалоону өчүрүп салышкан, узак убакытка өчүрүшкөн. Бизде адамдардын табиятына таандык болгон тобокелдүүлүккө баруу каалоосун жок кылышкан. Тобокелдик деген ошол эле ишкердиктин, жаңы демилгелердин негизи, жаңы эле бир нерсе жасоонун башаты. Булардын баарын бизден узак убакытка өчүрүп салышкан. Андан кийин бир 50 жылдай жеке демилгелерди колдоо мындай турсун, жеке менчик түшүнүгү да жоголуп кеткен. Кээде менин Улуу Британиялык досторум Советтер Союзу кулагандан кийин биз көпкө чейин бир нерсеге ээлик кылуу түшүнүгү деген эмне экендигин түшүнө албаганыбызды жеткирүү кыйын болот. Албетте турмуш тиричиликте муздаткыч, чаң соргуч, телевизор сыяктуу деген нерселер бар болгон. Эң жакшы дегенинде машина бар болчу. Ал да бардык адамдарда эмес. Керек болсо ошол нерсе биздин жеке менчигибиз экенин, ага жоопкерчиликтүү экенибизди түшүнө алчу эмеспиз. 90-жылдары кредит алуу бул нормалдуу көрүнүш экенин түшүнө албай койгондугубуз эсибизде бар. Себеби кредит дайыма бир оорчулук, карыздар менен ассоциацияланчу. Менин айлана чөйрөмдө ошондой пикир бар болчу. Ал нерсе бүгүнкү күнгө чейин уланууда. Советтер Союзу учурунда коммуналдык имарат, коммуналдык кызмат деген түшүнүктөр бар болгону эсимде. Батышта коммуналдык деген бир эле учурда баарына таандык болгон нерселерди айтышат. Ага баары жоопкерчиликтүү болот. Ал эми бизде коммуналдык деген бул мамлекеттик деген түшүнүктү билдирип, элдер короонун тазалыгы, подъезддердин тазалыгы боюнча такыр ойлонушчу эмес. Думать о том, почему подъезды чистые, никогда за это не надо было нести ответственность. Мне кажется, есть один только ответ – делать все. Менин оюмча жалгыз жол бар. Ал жеке ишкердикти, айрыкча уртоо жана чакан ишкердикти өнүктүрүү үчүн колдон келген бардык нерсени аткаруу. Ал биздин шарттарда жалгыз туура жол болуп эсептелет. Себеби ишкердик өзүнүн демилгелери менен рынокко, кардарларга болгон көз карандылыгынан улам жасалма түрдө жасалуусу мүмкүн болбогон нерселерди жасай алат. Мамлекет өзү эч качан соонун, кооз, соода борборлору, коомдук аянтчалар
жолдарды түзө албайт. Мындай өйдө тараптын демилгеси менен түзүлгөн нерселер аябай аз жасалат же аябай чоң акчаны талап кылат. Же болбосо көпчүлүк убакытта жыйынтыгы көңүл жылытарлык болбой калат. Мен буга чейин шаарда 2,5 жыл мурун болгом. Азыр шаарда аябагандай көп сандагы сонун мыкты стандарттагы коомдук аянтчалар пайда болгонун көрө алабыз. Алар сапаты боюнча дүйнөлүк стандарттардан, ошол эле мен көрүп жүргөн Лондондогу коомдук аянтчалардан кем калышпайт. Ал жакта адамдар да өздөрүн маданияттуу алып жүрөт. Менин оюмча, ушундай аянтчалар канчалык көп болсо, бизде 30 жыл болуп келген негативдүү инерцияны ошончолук бат жеңе алабыз. Ал улам өчүп бараткандыгын ансыз да көрүп турабыз. Затухает, это я тоже вижу. Бул апталык капитал, бизнес жана экономикалык жаңылыктар болду. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.